Sizler деген madaniyatты профессионалдуулукка үгүттөгүлө, профессионалдуулукка жол бергиле. Халтуршитса TikTok звездасын эч качан филармонияга залкарлар төбөлөп жумушка албагыла. Реакция кылыңыз, Садыр Нуркожоевич, биз сизди күтөбүз. Мен лично сизди күтөм. Реакция кылыңыз, бүт былгылыктын баарын айтып берем. Саламатсыздарбы? Улуу кыргыз элим, маданият чөйрөсү, мен угуңуздар. Филармония жөнүндө какшай берип тил тешилмей болду. Кыргыз улуттук филармония бул Токтогул Сатылганов атабыздын ысымын алып жүргөн улуттук филармония, Кыргыздын улуттук филармониясы. Бул жерде жалаң залкарлар иштеп келген. Кимдер иштеп келген? Мына жалаң Мураталы, Саид Бекмуратов, кылгыякчылар, акындар, манасчылар, Молдобасан Мусулманкулу уулу, Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев, мына биз тааныган ушулардын баардыгы ушундай залкарлар иштеп келген. Чоң оркестр Карамолдо Орозов атын алып, ошол оркестр мына 1939-жылдан бери оркестр ушул убакка чейин сакталып келген оркестр. Бул жерде жалаң профессионалдар, залкарлар иштеген оркестр. Карамолдо Орозов атабыздын ысымын алып жүргөн. Мен айтайын, TikTok звездасын жана Нурайым деген кызды алып турсуңар. Мен ушуну угуп алып өлө капа болуп отурам да. Бул кызда эч кандай күнөө жок. Бул кыз деген 11-класс эле бүткөн турбайбы? Ушундай үнү бар кыздарды силер пайдаланып эле акча таба бересиңерби, уюштуруучу продюсерлери? Силер сотко бериш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден башка эч кимге кайрыла албай калдык. Бул жерде маданият министри күчү жетпей атат. Кимге кайрылабыз башка? Ташиев болсо, Камчыбек Кыдыршаевич ал ГКМБ жагын түшүнөт. Президенттен башка эч ким бизди укпайт. Садыр Жапаров, урматтуу Садыр Нуркожоевич, реакция кылып коюңузчу биздин видеону көрүп атсаңыз. Биз деген 3 жылдан бери турак жай боюнча да чуркап жүрөбүз. Аныбыз ишке ашкан жок, госипотекага өтүп кетти аныбыз. Бүттү уже, биз калдык. Жалаң ГКМБга, Миноборона бардыгына салынды, маданият чөйрөсү калды дагы, итке сөөгөр кыткансып. Госипотекага 20-25 жылга, анысына деле шүгүр. Бирок моорекинде халтураны жолотуп атканга биз уже чыдабай калдык. Канчалаган профессионал ырчылар, залкарлар чыга баштады уже. Ошондой TikTok звездасын алып, кадырын түшүрүп, филармониянын профессионалдуулугун ылдый түшүрүп атат. Биз казактардын чоң оркестрларын уят болуп атабыз. Симфонический оркестрларга уят болуп атабыз. Кытайлардыкын көрүп атасыңарбы? 5-6 жашар кыздары скрипканы кандай деңгээлде ойноп дүйнөнү таң калтырып атат. Кичинекей балдардан түзүлгөн чоң оркестрлар пайда болгон. Чоң оркестрларды айтпай эле коелу, кичинекей балдардан түзүлгөн чоң симфонический оркестрлар пайда болуп атат Кытайда. Биз жалдырап уят болгондон уят болуп, TikTok звездасын Карамолдо Орозов атабыздын Токтогул Сатылгановдун намын алып жүргөн филармонияга жумушка алып, ит болуп атабыз. Позор бул дегенинин. Бул канчалаган залкарларды төбөлөп тепсеп салдыңар силер. Мына филармонияда художественный руководитель, музыканы түшүнбөгөн адамды алып турсуңар. Жетекчиси мага айтты, музыканттар болбогон айлыкка келбей атышпайбы деп. Профессионал ырчылар айтып атат, андай эч кандай андай иштечүлөр толтура профессионал музыканттар. Просто эле билген кишилерин, каалаган кишилерин алып коюп атат деп атат. Художественный руководитель актер, жетекчиси актер. Филармония силер драм театр кылып салдыңар. Система эмне кылып, маданиятты эмне эле каша-малаша кылып атасыңар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мынтип отурсак, бүттү Кыргызстандын визиткасы болгон маданият тармагы өлөт. Моореки келечек муун, кулактары мындай жеңил ойлуу музыкаларга сиңе берет. Жеңил ойлуу музыкага сиңе бергенде, алар келечекте Бегалиев, Муратбек Бегалиевдей композиторлор, Калый Малдабасановдой чоң-чоң композиторлор чыкпайт эзели. Андай музыкаларды уккан, TikToктун звездасын угуп аткан ырчылардан адамдардан эч качан кийин композиторлор чыкпайт. Силер кандай түшүнбөйсүңөр?
Бизде композиторлар өтө аз, залкарлар вообще эле аз, фольклордук тармакта өтө эле аз, 7-8 эле генийлерчи. А келечек муун тети интернет заман болуп калган учурунда жалаң тиктокту көрүп атышат. Ошол тикток звездасын филармонияда көрүп ошону элестетип бүттү, аң сезими өлдү. Халтурага өтөт бүт баары. Садыр Нуркожоевич, кайрылыңыз, реакция кылыңыз бизге. Биз барабыз жакында. Мондай министрдин сөзү өтпөйбү? Демек бизге күчтүү анда министр керек. Бир мындай бир министрликке жогору жакка барса эле көчүгүн кысып калат керек, унчук албай. Жумушуңардан кетирилсе башка жумуш толтура. Мен деле мына музыкалык мектепте директор кылышты. Бөкөнбаев музыкалык мектепте. Себеби кадр жок, татыктуу директор жок, диплому туура келбейт. Кетирсеңер кетирбей келем мен да жумуштан, урганым жок. Туристтер менен мен кааласам Казакстанга кетип калам. Мен могу кыргыздын тоолору, ушундай бир кыргыздын духун сактайын, рухун сактайын деп ушу айылга көчүп кеткем мен. Эчак эле Америкада калып калмактым мен, 7 жолу барып 3 айдан ошакта жүргөм. Коркпогула жумушуңардан, министрликтен чүрүп салат же болбосо жетекчиликтен чүрүп салат деп коркпогула. Чыгабыз энең баарыбыз. Президентти мына эл койду, президент баарыбызды колдойт, коргойт. Коркпогула эч кимден. Жогору жакта депутаттардын сасыктыганы бар, ошолордон коркуп атасыңар силер. Урганыбыз жок ошол сасыктыкыларды. Коркпогула, чыгабыз баарыбыз.